Кыргызстанда көп кабаттуу турак жайларды куруу менен алектенген Элит Хаус курулуш компаниясы тарабынан Бишкектин Кулатов, Элебаев көчөлөрүнүн кесилишинде тургузуп жаткан бул имаратты шаардык архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгынын адистери мыйзамсыз деп таап, документ иштеринде одоно кемчиликтер бар экендигин ырасташыптыр. Анткени аталган ишкананын каттоосуна туруп көзөмөлдөн өткөн эмес. Атта көрүп аткан здание тиги көрүп атасыңар көп кабаттуу 14 этаж үй да. Анан бул бизге январь 20-жылы кат келген ГКНБданчы. Ошонун негизинде бул объектиге кире албай 3-чү күнү аран киргенбиз да, головной барып эмесин уруксат алыпчы. Анан буякта келип текшерип, анан материалдардын баарын толук тиги Октябрьдык райондук сотко өткөрөбүз. Азыр сот процесси жүрөт, ушундай да. Бирок аталган компаниянын курулуш жүрүп жаткан жайдагы имаратына келчү суу түтүгүн кесип, электр тогун үзүп салганы менен бүгүнкү күндө жумуш кадимкидей уланууда. Айланасы бекем тосулуп, чоочун адамдарга кирүүгө уруксат эместигин тосмолор эле билдирип турат. Сырттан караганда 10-кабатта кадимкидей кыш куюу иштери болуп жаткандыгын баамдоого мүмкүн. Тийиштүү тармактар эле Тушкээде текшерүү жүргүзө алышпайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин көрсөтмөсү менен келгени менен эки жолу бул жайга кире алышпай, үчүнчүсүндө араң уруксат алышыптыр. Анткени пайдуу алынан баштап курулуштун сапатын көзөмөлдөп, талапка жооп берсе гана кийинки кабатты курууга уруксат берүүчү орган эч кандай текшерүү болбогондугун айтышты. Такыр токтотпойт да, токтотпой анан светин, суусун өчүргөнбүз. Тиги өзүнүн ичинде, объекттин ичинде трансформаторный подстанция бар да, ага пломба коюшкан, анан тиги себерлектерден кат келген, мындай пломба койдук, өчүрдүк депчи. Суусун тиги водоканалдан келип, мен чогуу өчүргөнбүз, суусун кесип чыгабыз да. Анан биздин баягы рычаг ошол суу менен свет да основнойчу. Анан ага карабайлап көрүп атсаңар, мыйзамсыз салып атат. Келип бизге келип каттоо туруп, анан биз көзөмөл кылыш керек болчу. Жеңил конструкция же 1-2 кабат үй эмес, бузуп кайра куруп алгыдай. Көп кабаттуу элиталык турак жайлардын сапаты кылдат текшерилмейин. Келечекте батир сатып алгандар жапа чегип калары ачык маселе. Мындай курулуштар башкалады көп. Акыркы маалымат боюнча курулуш агенттиги 37 имаратты мыйзамсыз деп табышкан. Госэкспертиза деген бар Гостройдо, ошолордон уруксат алгандан кийин, анан кийин толук кандуу документ колдоруна берилиш керек. Булардын документтери жок башташкан, до сих пор буларда толук кандуу документ жок, бирок бүгүнкү күндө булар продолжать этип атышат строительствону. Биз аларды полностью текшере албайбыз. Анткени документин карайлы десек, документи жок. Ошондуктан булардын кайсы жеринен, эмнесинен деп айта албайбыз да. Буга чейин биздин каналга шаардагы курулуш, архитектуралык башалама маселелер боюнча талдоочулар талкуу жүргүзүп, кене майы куруп кеткен жайы бар. Бирине бири жанаша курулган көктөрөгөн имараттар шаарды кысып, көпчүлүк кызыл сызыктан чыгып же башка мыйзамга шайкеш келбеген жагдайлар көп экендигин айтышкан. Көп кабаттуу үйлөрдү биз тыгып атабыз, борборубузга тыгып атабыз. Жер калбай калды. Борборубуз тар, көчөлөрүбүз тар, кеңейтебиз деп бактарактарды да кыйып атабыз. Ошон үчүн комфорт жок болуп кетти. Муну чечиш керек. Ошол эле бир эле жол бар. Көгөлөрдүн баарын бир эле жол менен чечсе болот. Бул көп кабаттуу үйлөрдү 7 этаждан бийик курдурбаш керек. Мындай курулуштар Бишкек шаарында эле эмес, бардык аймактарда бар экендиги жашыруун эмес. Соңку маалыматтар боюнча архитектура жана курулуш агенттиги Бишкек шаарында 37, Ош шаарында 18, ал эми Чүй облусунда 4 объектиде мыйзамсыз жагдайлар орун алгандыгын аныкташкан. Мыйзамга баш ийбей курулуш уланып жаткандардын иши сотко өтүп, териштирүүлөр болуп жаткандары да жок эмес. Шекер Сатыбалдиева, Самат Асанбай уулу, Нью ТВ.